Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, биздин каналда эң сонун сиз билбеген маалыматтар чыгат. Андыктан каналга катталганды унутпаңыздар. Фир'аун доорунда калган адаттар. Мисир же болбосо Египет. Бул жерде фир'аундар жашап өткөн. Муну көпчүлүк эле билет. Мисирге ислам анык болгондо Азирети Умар Амир бин Алисти Мисирге башчы кылып дайындайт. Мисирликтердин ушундай адаттары бар экен. Алар ар жылы август айында бир сулуу кызды 3 күн мусаапыр кылып, аны дагы да сулуулап Нил дарыясына чөктүрөт. Бул иш Нил дарыясы солуп калбасын деп кылып жүргөн. Фир'аун доорунан калган. Август айы кирип калды. Мисир эли бир сулууну даярдап баштады. Муну Амир бин Алас көрүп, "Эмне кылып жатасыңар?" дегенде алар мындай деди: "Биз ар жылы бир сулуу кызды Нил дарыясына чөктүрөбүз. Ал болсо бул иш үчүн бизден суусун аябайт." Дегенде Амир бин Алас: "Жок, эми бул ишти кылуу болбойт. Бул иш биздин динибизге туура келбейт" деди. Ошондо Мисир эли ызы-чуу болуп: "Биз азыр бул кызды Нилге чөктүрбөсөк, ал соолуп калат. Ошондо биз эмне кылабыз?" Дегенде кыз токтобой ыйлап жатты. Амир бин Алас Азирети Умарга кат жазат. Бул жерде ушундай адаттар бар экен. Азыр бир кызды чөктүрөлү деп жатышат. Элдер бул ишти жасоону аябай каалап жатышат дейт. Ошондо Азирети Умар мындай жооп берди: "Эй Амир, динибизде мындай иштер кылынбагандыгын билесиң. Бир болбогон иш үчүн күнөөсү жок адамдын өлүмүнө жол койбо. Мен сага бир жазуу жөнөтөм. А сен ошол жазууну ошол күнү кыз курбан боло турган күнү окуп, андан соң Нил дарыясына таштап кой" дейт. Анан ошол күн келди. Кызды Нил дарыясына алып келишти. Ошондо Амир бин Алас келип: "Эй калың журт, мен бул иштин аткарылышына жол койбойм" деди. Анан элдер аны карап: "Азыр биз бул кызды чөктүрбөсөк, Нил дарыясы соолуп калат. Анан баарыбыз өлөбүз" дешти. Ошондо Амир бин Алас кызды кое берип, Азирети Умар берген жазууну каттуу үн менен кыйкырып окуй баштады. "Эй Нил, күнөөсүз адамдардын жанын алышты токтот. Сенин ашып кетишиң дагы, соолуп калышың да ал Алланын өкүмү менен болот. Эй Нил, сенин ашаасың же соолубайсың, бул сага бир Амир." Анан ал жазууну окуп бүтүп, Нил дарыясына таштап, жанагы чогулган эл үйлөрүнө тарап кетишет. Эртең менен ызы-чуу башталат. Амир бин Алас караса суу ашып кетет. Дарыядан ашып үйлөргө чейин жетпей келген. Мисирде 100 жылдап мындай сел суу болбогон. Мына, ошондон кийин бир жалган адат жок болгон. Бул адат Мисирге 100 жыл бою болуп келген. Эми элестетиңиз, 100 жылда 100 кызды чөктүрүп курбан кылышкан. Акыры бул ишти динибиз жок кылды. Сиздер менен Ыйман Медиа каналы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.